Жашооңуздагы эң кубанган күн? Кубанган күндөр көп болот. Кубанган күндөр. Мен ушул суроону өзү кээде мага бергенде өзүм жакшы көрө бербейм. Себеп атаң бир жакшы кийим алып бергенде бир кубаныч болот, балалык кубаныч болот. Мектепти бүтүргөн кезде бир чоң кубаныч болот. Экзаменди жакшы тапшырып алсаң кубаныч болот. Бирок булардын баары момундай бир күнүмдүк нерселер. Адамзаттык негизи адам болуп жаралгандан берки бир адамдын жүрөгү жарыла кубануу сезимдери өтө сейрек болот. Өзү негизи көпчүлүк адам кайгырууга келген сыяктуу. Көпчүлүк учурда жакшылыгына караганда жаманы көбүрөөк болгон замандар болот. Учурлар көп болот. Ошого сизде бир мындай бир унутулгус, эстен кеткис, балалык бал дүйнөңүздөн берки өзүңүздүн ичиңизде көтөрүп жүргөн бир кубануу, эмне кубануу сезим болду? Мен чын дилимдеги, оюмдагы нерсени ошол жерде отуруп көтөрүп койдуңуз. Мен ошону баягы жүрөктөн чыккан чыны сөз. Кубанганда мен дайыма кубанч элем. Апам ыраазы болгондо. Бейшенен тамамында. Мен ушу жакын жерде турсак дагы саат 7-8-9 суббота воскресенье деген жок. Мен өзүм бул маселе боюнча бир абдан тартипсиз киши катары өзүмдү сезип калам. Кээде ичимен өзүм деле урушуп коем. Бирок эч качан өкүнбөйм, эч качан буга үмүтпөйм. Ушул кечинде саат 9-10 барып калам да дайыма. Жума сайын сөзсүз. Эми жакын арада барбасам дагы ошол иши күтүп отурчу эле биринчиден. Абдан сүйүнчү эле. Мен ошого дайыма сүйүнчү эле. Мына апамдын жанына барып отуруп, дагы бир эме бытовой маселе кетерде анча мен чөнтөгү бул кишинин чыптамасы бар эле. Ошо чыптаманын ичине чоң чыптаманы чөнтөк салып, чөнтөк жамап алып, дайыма ошого мен билчү элем да, ошого салып койчу элем. Банка, ал кишинин банкы да. Мен му дегенче менин чөнтөгүмө ошол кошуп алып туруп салып койчу элем. Мына ушундай болчу эле. Үйдө ошол үйдө азыр жакын аранын ичинде эле анчат эскирден инимдин уулум, мен өзүмдүн уулум деп коеюн. Башка үй алып ошого кетип атат, ошол жерден кетти. Ошол жерге дайыма барчу элем да. Ошондо барганда ошол өздөрү жаткан үйдө погреб болор эле. Майга чейин алма сактап, дайыма ошо болгондон мамдай алманы дайыма мен келет деп даярдап койчу да апам. Мына ошол апамды ушундай баягы мээримдүүлүгү, ушундай абдан сүйгөндүгү дайыма эсимде да ошол. Анан акыркы жылдары кичине баягы сыркоолоп калган учурларда ушу спецполиклиникага алып келип жатып койчу элем. Мурун эч жерде жатчумун, ошол эң акыркы жылдарда жакыныраак өзүм кирип чыкканга да жакшы деп. Бир күнү барбай калсам, эмне каяка кеттиңер? Эмне келбей калдың деп. Мына ошого абдан эмесил, мына ушу сүйүнгөнүм апам кол астымдан кеткендиги да. Канча жашында кетти? 77-де. Апам да атам да 77 жашында. Ошондой болушту. Ошондуктан мына ушул сүйүнгөндө дайым ушул эсимде. Сүйүнгөндөгү жок болгондуктан күйөм, жок болгондуктан бирдеме жетишпегендей да дайым. Дайыма бирдеме жетпегендей болот да үйгө алып караганда. Бирдеме жетпей калганда ошондон мына ушундай турмуш деген абдан кыйын болот экен. Муну баягы кичине жашыраак кишилерге айткым келет. Ин атаны абдан сыйлаш керек экен да.
ene atаны мүмкүнчүлүк болсо кол көтөрүп жүрүш керек экен да. Кандай ок болсо да, кийин кандай акыбал болсо да, кыйынчылык дегендер башка келет, кетет. Бирок ушундай эне атага кылган мамиле дайыма үлгү болуп калат. Ошол кишиге өзүнө абдан чоң сыймык болуп, жүрөгү жылып калат дейм да ушуну. Ошондон ушул нерсени дайыма тилекке каршы Апаз Жумабович, адам баласы ушундай экенбиз да, адам жаралганда ушундай жаралган экенбиз. Чийки сүт эмген пенде деген сыяктуу, кол астыңда турганда канча адамдар айтып отурса дагы ага түшүнбөйт экен пенде. Түшүнбөйт, өзүңдүн башыңа келмейинче түшүнбөйт экен да. Ата энеңди жоготкон күндөн баштап бир заматта картая түшөт экенсиң. Бир заматта, кийин күндөн күнгө убакыт дарылайт дейт го. Убакыт дарылабайт экен. Убакыт тескерисинче тырмалап, ошол жериңди кайрадан канатып, ушундай болуп турат экен. Көпчүлүк учурда эле сөзүң кайына жараша айтып коет экен. Убакыт дарылайт жок. Ата менен энени жоготкон күндөн баштап, күндөн күнгө, жылдан жылга тескерисинче ошол жарат күчөйө берет экен. Кыйнай берет экен. Ошол кезинде жана сиз айткандай болуп, атаңдын көрүп ушул күнү барып койсоң болмок. Ушуга барып, ушул жанында болуп койсоң болмок. Эмнеге ушул кел мен бүгүн жанында жатып кетчи десе болбой, дүйнөнү оодарып аткан сыяктуу болуп, сен кетпей ошол жерде калып калган болсоң, дүйнө токтоп кала тургандай болуп. Кем акылчылык. Мына азыр сизге көрсөткөн китептин ичинде сиз жанагы чөнтөгүнө акча салып койгонуңузду улам эстеп кетип атам. 6-дан кургактыктын 6-дан 1 бөлүгүн ээлеп турган Советтер Союзунун жетекчиси болуп турган Иосиф Сталин энесине жазган каты бар экен, телеграммасы. Оригинал документ. Апа айланайын, кандайсың, ден соолугуң жакшыбы? Мен 143 рубль жиберип атам. Башка жибере албайм, мүмкүнчүлүгүм жок. Болор замат дагы салармын. Капы болбой турчу деп жазган экен да. Эми бүгүнкү заманды элестетип болобу ошондой эле? Бул канчалык даражадагы мекен сүйүү, бүтүндөй өмүрүнү элге, өлкөгө, мамлекетке арнап коюу. 6-дан 1 бөлүгүн ээлеген Совет империясынын, Совет улуу өлкөсүнүн жетекчисинин энесине жазып аткан маселеси. Мына сиз айткандай, энемдин чөнтөгүнө акырын салып коем, ага кошуп туруп мага салып коет деп. Мен да атам 60-тардан өтүп калган кез экен да, мен студентмин, анан келдим. Келип каникулга келсем, жүр чоң энең менен учурашып келебиз деп отуруп экөөбүз барып, чоң энем кубанып дасторкон жайып, сары майын, каймагын коюп, ушундай кылып отурат дагы, нандын үстүн момда кылып, колдун арты менен басат да, кайсынысы жумшак деп. Ошонун акырын атам тарапка түртүп коет. Анан мен көрүп калып айттым, эне, балаңызга эми жумшагы мен жака деле сүрүп кое бербейсизби десем, сен сага өзүңдүн энең сүрүйт. Мен бул балам мен. Сиздин тишиңиз жок. Эмнеге балаңызга менин баламдын курсагы тойсо мен тоем дейт. Мына сиз айтып аткан жанагы сезимдер, сиздин акчаңызга акчасын кошуп туруп, кайра сизге салып, алманы өзү жебей катып, келсе сизге берейин деп майга чейин сактап кармап тургандыгы бул. Муну түшүндүрүп берүү өтө кыйын, оор маселе. Айрыкча сиз айтып атасыз, жаштарга кайрылып кетейин деп, энеси бар мезгилде аны түшүнбөйт. Тилекке каршы. Адамзатта ушу ошондой бир кемчилик болот экен да. Жоготмоюнча түшүнбөйт. Туура, ошондой болот экен. Атаңыздын сизге эң каттуу айткан, көңүлүңүздө калган, урушкан сөзү болдубу? Тарбиялык жааттан. Мен канчалык эстесем дагы бир сөз эстей албайм. Жок, апамдан болгон жок эле да. Атаңыз менен? Апамдан. Эч качан. Ушунчалык баягы айтып отурбайм, апам 5 баланын, 7 баланын энеси болгон. Согуштун башында да бир карындашым анча дүйнөдөн чыгып кетти. Ошо абдан сулуу болчу да. Ошону менен кээде ишенем,
көз тиет дегенге ооба. ушу баары айтат ушу көз тийбил ушундай. Канча жашында эле? 10-11 жашында ушунчалык ушунчалык иши кылып чоңойгондо үчөөбүз чоңойдук да. Үчөөбүздөн эми эркеги баш көтөргөн мен болуп калып, ошондон бул иши кылып экөөбүз мамилебиз укмуштай болчу да. Укмуш элдин баары билчү абдан ачат. Ошондон эч качан бир жерден мындай деген сөз уккан жокмун. Ата бала катарында бир атамдан бир жолу мен ушул китепке да жазып койгом бир жерден. жана юбилейиңизде берген китеп. Ошо андан мурун атам 41-жылы согуш башталары менен чакырылат. Кызыл аскерде, азыркы шаар болуп калбады. Кызыл аскерде бир ошол пункт болгон экен, минёрлорду даярдаган. Эмеде минёр болгон экен Финляндияда. Ооба. Ошондон чоңчокусун окуганбы, ушул подразделениеде болуп, анан ошолго чакырып, сразу чакырып, ошону окутат. 2 айда окушат. 2 айда окуп жүрөт. Согуш башталып сентябрдын башында коштошкон үйгө келет. Менен бир баягы тендек окуямдын бирин айтып берейин. Значит, 3 сууну кечип окуп жүрбөйбүз. Ооба. Биздин айылдан тилекке каршы жалаң эле мен бүттүм да. Кыргызча. Ооба. Ошо Койташка барып. Биринчи барат, 1 ай ошо чыдап коюшат. Анан ошону окубай калгандар көп болду да. Ошол отделениеден. Орусчага бара албай, бияка суудан кечип өтө албай, иши кылып. Мен ошол барып жүрүп, бир жолу ошо сентябрдын ортосу башында окуу башталган. Балдар менен чүк ойноп атып Койташта. Мектепке барбай калам. Кечинде сумкамды көтөрүп алып келем. Келип үйгө келсем атам келип калган болот. Атам келип калгандан кийин баягы саламдашып кучактап анан кийин баягы катуу карап аткан сезилди. Көрсө каяка бардың дедилер. Школдон дедилер. Азыр келатам. Деп ошону дегенче эшикке кирип кеттим мен. Ака бир чапка деген атам. Мына ушул окуу болгон да. Себеп мектепке барып анан келсе керек. Ал киши мен мектепке кеткенде келген экен. Түзүлө ошол жака барыптыр. Коштошуп баары менен анан кийин мен сурайт да. Жок. Жок деп анан кийин анан үйгө келип анан ошондой болуп атпайбы. Мына ушундай окуя болгон. Ушунчалык мен баягы мээнеткор абдан жакшы көрчүмүн да ата. Ата деген ата. Муну мактай бергенде, согуштан келгенде мээнетке көнүп калдык да биз. Ошол убактарда дайыма жанына эшитип алат. Ошол мурун управляющий болуп, анан иши кылып кичине колунан келген, бирдеме колунан келген киши болсо керек. Сельсоветтин председателинин общественный началык замы болчу дайыма. Ошолдо сельсоветибиз анан 5 күнгөйдө. 5 күнгөйдө Кедейбайда. Кедейбай деген жанагы Атамбаев жашаган айылда. Алар кийин келди, согуштан кийин келди. Ана убактарда ал көчөдө жок болчу. Жана Турузбек жашаган көчө бар эле, Коёнер деп жашаган. Ошол экили көчө болчу, кичинекей. Дрели көчө узун, анан кичинекей чолок көчө бар эле. Ошол жерде сельсовет ошол жерде болчу. Ошол жерге барып эметчиди. Анан кийин эсте калганым күзүндө базарга барып калганда дайыма эчтип алчу. Түшүп барабыз. Болгондо дагы араба, бир ат арабабыз бар эле. Аны эметип алып өзү отурат. Анан кийин мына бас бөлтөк аркылуу
миң жол жок аякта. Аркы Таштөө аркылуу Сүймөнкулдун айылынан өткөн, анан кийин азыр Дача аркылуу өткөн жол бар эле да. Ал алыс эле да. Алыс эле, анан кийин Проспект Миронун башы азыр анча Манас көчөсүнүн эң башы. Анда жана эме эле таш төшөлчү эле. Абдан кыйын эле басканга. Аны мен тактар тартарсыртып абдан дөңгөлөгү темирден. Аны менен машина жүрбөсө, чоң арабалар жүрбөсө, аны менен андай арaba менен жүрчү эмеспиз да. Арканын көрө чаң менен жүргөн жолго чыгып, түп Советскийге чыкчубуз. Ошентип мээнеткор кишилер да, абдан мээнеткор. Пенсияга чыкканга чейин иштеди да. Ошунчалык согуста 7 жыл болду да, баары болуп. 7 жыл. 39-жылдан 45-жылдан. Мен таятам дагы 39-жылы кетип, 46-жылы келген экен. Анан Прагада комендатурада алып калган экен. Дагы бир 8 ай. Анан бүттү деп жана сиз айткандай болуп, бул жок болуп кетти, элдин баары келди, бул жок деп. Анан 46-жылы келген экен. Анан мен 6 жашар, 5 жашар кезимде аркасына көтөрүп алып, анан чапанын моомдай кылып бүктөп алып, мени куржун көтөргөндөй кылып көтөрүп алып, 6 чакырым кичи кызынын үйүнөн өзүнүн үйүнө чейин бир 5 чакырым болсо керек. Ошону көтөрүп алып келип, орто жолдон токтоп бир дем алат эле. Мени отургузуп алып жанында. Анан өзү намаз окуйт да, намазын окуп алып, кайра көтөрүп алып, ошо өзүнүн үйүнө келчү. Оğlunun үйүнө. 6 жыл кеткен да. Ошол сыяктуу жана сиз атаңызды айтып отсаңыз, мен таятам ушуну айтып берчү. 39-жылы кетип, 46-жылы келип, элдер 4 жыл согушса, мен 6 жылдан ашык согушуп келгенмин деп. Анан мына апажымабыз жана сиз айтып атасыз, арабага отургузуп алып, базарга алып кеткени жакшы көрчү эле дегенде, баягы эрте келген турналардагы атасынын жанына олтуруп алып кетет го жигит жана арабада. Ошол эпизод, дал ошол эпизоддун өзү. Базарга баратып, жаңы ботинке кийгизип койсо, аны да чечип, колу менен арчып, жылтырагын. Аны бийге катып койчубуз да. Ошол окуялардан улам. Караңызчы эми, баягы учурду байкап көрсөңүз, согушка коштошкону келип, сизди жыттап, эмне тентектик кылсаңыз дагы мойнуна көтөрүп алып, кучактап, жытыңызга тойбой жыттап алып кеткендин ордуна, мектепте жоксун деп шапалак менен бир чаап учура коюп кетип бараткан бул ата мээрими, кандай бул мээрим? Караңызчы эми. Бүгүн жумушка кетип баратып, балдарını жыттап, томолонуп калып атат. Бала кезде бизде айтчу, атаңдын көзүнчө сакалыңды алба. Атаңдын көзүнчө балаңды көтөрбө. Атаңдын көзүнчө балаңды сүйбө. Мен мисалы, менин атам дагы 40-тан өткөндө 50-ге жакындаганда кетти, мен жашым кеткен. Ушул кезге чейин атам бар кезде бир да жолу апам мен сакалымды алдырчу эмес. Үйдүн артына өтүп, атаң көрбөгөн жерге барып ал дечү. Мына ушул касиеттерибиз кандай касиет? Мен сөзүңүздүн ичине улантып койгум келет. Ушунча жыл баягы кийин атам пенсияга чыгып калды. Анда пенсия совхозда иштеп жүргөн убакта келип турдум да. Эми чыны мен Москвада калтырылган. Биздин факультеттен 105 бала өттүк да. 105-тен 5 баланы гана Москвада калтырган да. Ошол 5-тин ичинде мен калып турмун ушул. Болгондо да Академия наука с направлением. Ошолордон направление алып. Кайта институт немеге жасып, госпланга жасып, госпландан кат алышып, уруксат бирөөдө калтыргыла деп, госплан эмеси менен калтырышты да. Кайта госпланга эч кандай тиешим жок болчу. Мен
окууга кеткенде Москвага өттүм да. Bir yerden ötpe Moskva'ya ötün. Sebep bir yerden geolog boluş için İmgiri'ye 3 yıl orun gelet. En çoğun balları, çoğun kişilerin balları sırasıyla bilindi. Oşonun biri atliçniyken, ayıldan gelgen jigit eken, aradan gelgen. Ökü çoğun balları oldu. Başka orun yok degende. Şuradan beri alıp, hemen kartışkanı alıp Moskva'ya varıp, öşürden ötüp, öşürden doполнительный examen berip, anan öttüm de. Так что квотага кирбей калганмын да мен. Эми ушул жерден өтүп барган 3 баланын келечеги кандай болду? Сиз бешөөңүздөр калганыңыздардын ичинде калдыбы? Да, калышты, бүтпөй калгандар болду, бүтпөй калгандар болду. Кийин турмуш ар кандай болот экен. Ошондуктан, к сожалению, ошо. Анан айтарым, өшөрдө калтырды да. 1 жыл чыдадым. 1 жылдан кийин, руководителиме келип айттым, ушундай. Мен кетейин деп атып, ошондо атамдай киши да. Владимир Абрамович Долицкий деген еврей. Тимине баласындай көрчү да мени. Калтырып алды да ошорго. Сен бүтөсүң ошордон деп. Ошордон бүтөсүң, аспирантураны бүтүп анан кетесиң деп. Себеби окуп жүргөндө 3-чү курстан алып алганда ишке. 3-чү курстун жарым ставкада иштедим. Полставкада 730 сомдун жарымы. Бүткөндө 4-5 курста полный ставка работал. То есть ошондон кел ошондо түшүндүрдүм да. У нас порядок, биз салтыбыз ушундай, я старший. Атам пенсияга чыгып атат. Мен үйгө барышым керек десем, туура дедим, бар. Бирок бир убада бересиңби? Берем дедим. Мен түшүнүп атам. Я защитюсь. Тыштабайм. Деп анан чынында тыштабайды. Анан келип алып, атамды көчүрүп, шөргө алып келип, ошол келип атканда, мен уже окуп калганмын да, иштеп калганмын да. Ошо иштеги бара турган, Кочкор атага бара турган кишинин Сааков деген абдан чоң Сталин менен иштеген кишилердин бири экен да, Каганович менен салгылашып жүргөн киши болчу. Знаменитый кишилердин бири болчу, нефтяниктерден. Анан ошол киши жолукту. Барасыңбы деди, барам дедим. Атай ошон үчүн келдим сизге. Десем, макул деп анан мен киргенче направление билетке бүт барын подъемын жибериптир. Ошо подъем бүт барын алып келип, үйгө алып келип бердиңиз. Алып келип, биринчи рет шифер сатып алып келип, тактайлын алып келип койгонун. Мен муну айта баштаганым, 2 жумада бир жолу суббота күнү кечинде машинага отуруп алып, өзүм за руль. Түнү эрте менен ушурга келип, апама келип, атама келип, ар жак бер жагын көрүп, кечинде кайта машина менен өзүм айдап кетип калчумун. Понедельник күнү эрте мен иште барышчы. Кол алдыңыздагы кишилерге буйрук берип койсоңуз жасайт эле го аны. Жасайт эле да, конечно, баарын жасайт эле да. Эми караңыз, ушул жерден окшоштугуңузду дагы айтайын. 7-8 миң киши иштечү да кол астында. Апазым, ушул кезден караңыз эми. Кол алдыңыздагыларга берип койсоңуз жасайт эле дегеним, муну азыркы көрүп аткан муунга сабак болсун деп айтам. Мына сиз билчү элеңиз, өкмөттүн жетекчиси катарында республиканын жетекчиси Абсамат Масалиевич отпуск алып барып, өзүнүн атасынын үйүн жанакы тизесине чейин түрүп алып, ылай кечип, даярдап, өзү шыбап, өзү актап жүрүп, уктуңуз беле ошону? Ой, уккан жок элем, но ишенем. Уккан жок элем, ишенем. Киши менен экөөбүздүн мамилебиз абдан жакшы болчу да. Абдан жакшы болчу. Бул кишинин чынын айтканда мага кичине башында баягы естественный болду да. Ал киши заводил обкома, ал кишинин ордуна мени чакырат. Мен болбой коем. Ал киши ишенбейт, анан кийин бул киши заводил ЦК, ал кишинин ордуна зордуктап алып келип коюп коюшат. Бул кишинин ордуна секретарь ЦК болом. Бул кишинин ордуна ысык эмеге ысык көлгө биринчи.
ушундай болду. Артынан келип Ушундай болду да, ушу 1 жаш эме ошондой болсо дагы мамилебиз абдан жакшы эле. Абдан кишичилик жагынан экөөбүздөй, по-моему, жакын киши болсо керек го дейм мен да. сөзүмдүн башында айттым ошо жакындыгыңыздарды эмне үчүн? Себеп биз ал киши менен 10 жыл чогуу депутат болуп калып, сиз өкмөт жетекчиси болуп, анан аябай катуу кеткен учурларыбыз болот эле. Анан мени танаписке чыкканда келсеңиз деп коет эле. Мен ушунча жыл жүрүп бир да жолу же атымдан атабады, же сен деп кел деп сүйлөбөптүр. Мен качан болсо мени жолдош начальник деп коет эле. Келсеңиз дейт кирип, муну боюнча айтып атасыз сиз деди да. Мунун баарын сиз айтып аткандай мөөнөттө бүтпөйт. Анан момундай болот. Биринчиден. Экинчиден, мен сизди жанагы басып жүргөн энциклопедия деп айтканымдын бир башаты ошо киши айткан. Бизде депутаттарды отургузуп, ал киши фракциябыздын жетекчиси эле өндүрүштү бу кишичелик билем деген азаматыңар болсо чыккыла деген. Өндүрүштү бу кишичелик билем десеңер. Бу киши биздин республикабыздагы кайсы райондо көпүрөсү кандай абалда экенин сурасаңар да айтып берет деген. Анан момундай эле чыгып эле сын үчүн сындаганды токтоткула жигиттер. Кеңешиңер болсо жазуу түрүндө бергиле. Сунушуңар болсо айткыла. Деп ушунчалык бир мен баягы өтө сезимталдуулук менен байкап калганымдын себеби момундай бир аяп, момундай бир калкалап, момундай бир ачуу сөз айтылып кетпесин, адилетсиз баа берилип калбасын деген сыяктуу сезимдерин билдирип турганын өтө көп байкадым. Рахмат. Көп байкадым. Анан жанагы 70 жылдыгын өткөрүп атканда дагы мен ошол Орузбек Дүйшөевичти сунуш кылды, төрага баягы уюштуруу комитетине бир канча кишилерди сунуш кылганда жок. Менде начальник бар, ушул киши болот уюштуруу комитети деп мен дайындап алып, Апаз Жумабуловичка айттыңызбы? Апаз Жумабуловичка жеттиби? Апаз Жумабулович келет бекен? Деп олтурган сезимдерине. Муну кийин Чолпон Турсуновна байкап калып, ошол жерде 70 жылдык юбилейди айтпадыбы? Мына ушул сезимдер кайдан пайда болду? Мен бир суроомду мындай аттап өттүңүз. Согушка кетип бараткан ата баласını мектепке барбай коюптур деп жаакка бир чаап кетип баратат деди. Мен чынында аттап кеткен экенин айтып берейин. Ушул эми болбосо согуш деген согуш. Бүгүн жумушка кетип барып деле жыттап эле жатып калып атпайбы баласы. Бул кандай бир баягы биздин элибизден илгертен келаткан сөз бар. Уул баланы атасына 7 жашка чейин көп көрсөтө берчү эмес экен. Себеби атанын сөзү ок деп койчу экен да. Атанын назарынан калбасын, атага мындай бир туура эмес мамиле жасап албасын деп этияттап турчу экен. Ошону сиз бүгүнкү улуттун аксакалы катарында кандай дейсиз ушул сапаттарды? Мен оюмча абдан туура кылган да. Эгерде башкача болсо, ошол окуяга эми бүгүн кетип атса, ошо түнү кетип атат да. Ошо түнү, ошо кечке маал кетти. Болгондо ошол убакта Бишкекке ал убакта автобустар мындай жок да, жүрүп кетет. Бишкекке келиш керек эле да. Бишкекке жарым жылга чейин, Кедейбайдын башына чейин, ошон Басбөлтөк кыштагы деп атат, ал убакта Кедейбай болсо керек эле. Ошо Кедейбайдын башына чейин жөнөтүп келдик. Анан өзү ошодон суу бөлөп кетти. Ошо бойдон кетти. Мен эми айтарым, эгерде ошондо эми окуу болбосо, ушунчалык баягы башкача мамиле болмок да менин сезимимде. Мага бул өмүр бою баягы жанымда тургандай болуп турду да, эч качан ушуну эч качан унуткан жокмун да. Жанагы согуш убагында мин өткөр болуп ойноп кетпегендик,
Ошол убакта баягы жоопкерчиликти өзүмө балдар экөө, апа эжекем экөөбүз алып үйдө болуп, чынын эле айтып коеюн, канча балдар тилекке каршы башкача болуп кеткендер көп эле болду да. Тегерегибиз де балдар да ошондой эле болгон. Экөөбүз ойноп жүргөн балдар деле ошондой болгон. Ошондуктан ошол эме баягы сабактын сабагы болгон. Мен да бир нерсе айтып коеюн. Ушул эле маселе, ушул эле атамдан. 6 школда өтүп атабыз. Менин оюм ушу Москвага барып окуш. Географияны бүткөн Кадича Жапарова деген мугалимибиз географияны берчү. Ошол 5-6 класстарда Кой таштын тегерегине ушу сабагына өзгөчө жаз күндөрү апрель, май ошол убактарда экскурсия катары чыгарып, ошондо бул тоо кайдан, бул таш кайдан деп сурагандар болсо керек. Өзүм деле ошол кызыкчумун. Ошол эч качан жооп берип, бирок эме анча удовлетворение болчу эмес да. Кандай канаттан бул тоого? Туу менен тоо каяктан бул пайда болду деген маселелер. Ошондуктан геолог болоюн деген эме естественное знание деген ал убакта ошол эме болсо керек. Бирок естественное знаниянын түрлөрү бар деле. Биолог болду, естественное знание. Но меники тоо менен байланыштуу болуп, ошон үчүн ошол жака барып окуйм деп жанагы МГИРге барам дегеним ошо болгон да. Ошону 1-2 ай калганда, ошо апрелдин аягында үйгө барып сүйлөшүп отурган, айтып апам, атам барып чай ичип отуруп айтам. Барайын деп атам, кандай дейсиңер деп. Сүйлөшүп анан апам ыйлады. Барбайсың? Алыс кетпе. Бир жерден эмне баары эле окуп атпайбы? Жо. Кантип барасың? Ким окутат? Кимге барасың? Кимдин үйүндө болосуң? Тим эле кат категорич. Анан ошол ойдон сөз токтоп калды. 2 жума ошондон кийин дагы келген, дагы көтөрүлсө убактын даярданыш керек. Ошондон анан сүйлөшүп отуруп, апам дагы эле ыйлай баштады. Жок деп. Атам бир убакта апам айтып калды. Каражат кайдан? Унчукпай атам отуруп, чоң торпок турбайбы, сатып коебуз деп койду. Апам унчукпай эле калды ошол бойдон. Өзү туруп алып кетип калды. Демек ошол чечим катарында кабыл алынды. Болду да. Мындай каймана айтты да, туурабы? Мына торпок бар, ушуну сатам, жолуңа камдана бер деген сыяктуу. Ошол болду да. Акылдуу аксакалдар, атам кийин молдо болуп жүрдү. Молдо болуп жүргөндө экөөбүз кичине эме кайым айтып. Башкага мен секретарчыга болсом, ал киши молдо болсо, анан барып Куран окушу, анан кийин аерде мүчө антимит берет деги. Мен ошону барып айтчу, сурачу элем. Бир гана нерсе сурайм. 10 жолу окуй бер. Эмне кылсаң ошол. Бирок алба. Ата алба. Алган жокмун дечү эле. Албайм. Башкаларга бөлүп берем дечү. Разумат. Эми ошол туурабы, туура эмес билбейм. Туура эмес болсо керек, мен кичине баягы слишком катуураак кетип атсам керек го. Но абдан экөөбүз ушу кийин эмне проблема дегендей болуп жүрдү да. Муну орустар юношеский максимализм дейт, кыргыздар айтат, бул жаштык деп коет да. Курчтук деп коет, курчтук деп коет. Мына сиз өкмөт башчысы болуп жүргөндө деле мен көз алдымда, мен эсимде, өкмөт башчысы болуп Жалал Абадка жумуш сапары менен барганда сизге самолеттон трапка килем салып койгондо түшпөй койдуңуз да. Болду эле ушуну. Бул неде мен билем аны. Сөз катары эле эмес, просто ушундай болуп калды. Ал кезде пиар деген түшүнүк жок болчу. Ал кезде тазалык бар. Ошондо түшпөй койдуңар килемди алып салууга деп. Самолеттон. Мен эмне үчүн баягы эски совет жетекчилерин, биздин республиканын жетекчилерин эскерип, ошол улуулардын жолу менен кете турган бир муун болсо деген тилегимди айтып атам. Себеп Исхак Разакович дагы Ысык көлгө жумуш менен баратып, жолдон балыкчыдан тамак ичип, анан Наговицын деген жардамчысы бар эле. А киши менен көп сүйлөшүп калдым мен.
ошо Наговицын аксакал өзү айтып берди да. Анан биз тамак ичип эрте менен күн чыкканда балыкчыга жетип калдык дейт. Ошол жерден бир ашканага кирип тамак ичип бир 10 мүнөт жол жүргөндөн кийин баалары кандай экен деп сурады дейт. Билбейм дедим. Кандай билбейсиң? Биз мына айдоочу, сен, мен үчөөбүз тамак ичтик. Канча болду? Десе билбейм, албай койду дедим дейт. Акчасын албай койду дейт. Дедиле жанагы жерден айдоочусун токтотуп, кайрыл артка деп, артка кайрылып, келип, төлөтүп, анан кайра отуруп, бир кыйлага чейин мен уруш барды дейт. Мен экинчи көрбөйүн, укпайын, жеген, ичкен тамагыбызга акчасын төлөп жүргөн. Командировочно алдыңбы деп сөктү дейт, урушту дейт. Мен неге айтып атам? Тазалык. Тазалык. Неге айтып атам, апа Жамалович? Караңызчы. Качан жетебиз ушуга? Ушуга мен ушуну сизден сурайын деп атам. Аксакалдардын катарында качан элибиз, мамлекетибиз кайра ушул жолго барат? Качан түшөт ушул жолго? Негизи бара алабызбы? Барышыбыз керек, бара алабыз. Кудай буйрса ишеним менен. Бара алабыз. Мен ишенем буга, мен бул абдан жүрөктө көйгөн маселе, абдан жүрөктө көйгөн маселе. Мен билем сиздин оюңузду, сиздин чынын айтканда сүйлөп жүргөн сөзүңүздү дайыма укпай койбойм. Бир жолу эмес, 10 жолу угам кээде. Бул маселе, бул эң негизги маселелердин бири. Адахан Кемсомаевич, эгерде муну чечпесек, эч качан өлкөбүз өлкөлүү болбойт. Башындагы турган киши таза болбоюнча, тегереги эч качан таза боло албайт. Туура. Башындагы киши таза болбоюнча, өзү чекеге черте албайынча, жанында ушундай болуп калса, эч качан өлкө болбой албайт. Таза болбосок, эми ушундай кыйын акыбалдан эч качан чыга албайбыз. Эмне болсо дагы 10 баягы эсе жакшы иштесек дагы, баягы бул баягы кичинекей кишилерден баштап, кичинекей уюмдардан, кичинекей иштерден баштап чоң деңгээлге жетип калган бул көрүнүп турбайбы? Ошондуктан жанагы айткан сөзүңүз бул Сакарадакстын болгон окуя бул үлгү. Мына ушундай болмоюнча эч качан жетекчи боло албайт. Жетекчи өлкөнү көтөрө албайт. Завод болобу, фабрика болобу, ишкана болобу, облус болобу өтө албайт. Мына ушундан башташыбыз керек да. Бир киши эч качан муну чече албайт. Жалпы улуттук маселе бул. Эми муну чечмейинче чечишибиз керек, муну чечмейинче абдан сөз эле боло берет. Туура. Эң туура. Мен 100% сиз менен макулум. Муну сиз Токен академиясынын академигисиз. Сиз жөнөкөй жетекчи эмес, илим, практика менен теорияны чогуу алып жүргөн инсан катары. Мен жана сизге көрсөткөн китепти негизги документтер деген архивдик документтер Москвадан чыкты. Аябай кыска нускада, аз нускада чыкты. Ушул кезде жазып атат Сталиндин тарыхындагы болгон окуяда бүгүнкү көз чаптыруу менен жазып атат. Согуш мезгилинде дейт, 1,5 миң завод, фабрикалар батыштан чыгышты көздөй көчүрдүк дейт. Айрыкча түн ичинде жүрүп отурдук дейт. Себеп жанакы немис учактары, самолеттор бомбалап салбаштыгына түн ичинде. 1,5 миңден ашык заводду көчүргөн киши айтып атат, бир шуруп жоголгон жок дейт. Биз кыска мөөнөттө 2 жуманын ичинде көчүрүп, келип тургузуп, продукция берип баштадык дейт. Сиз өкмөт жетектеп турган мезгилдеги бир окуя. Таласка барып калыптырсыз. Абдан чарбаларды кыдырып, ал кезде азыр эле бар, арабызда жүрөт, областтын жетекчиси, сиз менен машинада жүрүп, тартип ошондой. Анан күн кечтеп баратат, сиз кайра учуп Бишкекке келишиңиз керек экен. Могу жол менен салабыз дейт, сиз айтасыз дейт. Ай жигиттер, бул жерде көпүрө сынып калган. Мындан өтө албайбыз деди дейт апа Жумабаев. Жок, областтын жетекчиси айтып атат, өтөбүз.
өтө албайбыз деп айтты. Анан Апаз Жумабович дагы ойлоп калса керек дейт, мен билбей калсам керек, ушу көпүрөнү оңдоп коюшканго жигиттер деп келетабыз дейт. Келип жанагы жерге токтогондо көпүрө сынып дейт. Ошол сиздин жаныңызда жүргөн жигиттер айтты мага, канчасы чын, канчасы жалган өзүңүздөн угайын. Областтын жетекчиси болуп туруп, ошол жердеги көпүрө машина өткөнгө жарабай калганын билбейт экен. Анан сизди карап аябай уялып кетип, айтпадым беле сиз дегендей кылып, кайра кайрылып келип, араңдан араң күн батканча самолетке жетип келип, кайра учуп кеткенбиз дейт. Болгонбу ушул окуя? Көп эле ошолор болгон тилекке каршы. Кээде ушу таласта да болуп калган, анча таластын баягы мындай мынча катуу болбосо керек, бирок Нарында да болду эле. Жалал-Абадта болгон. Шылып жалаң эле мындай маселе эмес. Дагы көпүрө деп ойлогон жокмун. Себеби чарбаны билиш керек да. Эгерде жетекчи болом десе, чарбаны өз көзү менен билиши керек. Өз көзү менен. Биринчи ирет ушу ар бир чарбада адис болуш керек. Мен туура түшүнөсүз го мени? Сөз. Туура түшүнүш керек. Себеби кээде баягы гуманитарлар үмүн болушу керек деген болушу мүмкүн. Өлкөлү башкарса болот. Но чарбаны, заводду, фабриканы, министерствону ушул адис башкарышы керек да. Ошондуктан кээ бир чарбалардын жетекчилери жетекчи болуп жүрүп, ошол ишке кире албай, иштин маанисин, көзүн биле албай, кыйналат. 3-4төн болуп калып, ошондой жанагындай кыйын акыбалга келип калат. Же болбосо эми курьезный случайлар болгон да, ушунчалык. Баягы значит, майдын аягында ошол эле Жалал-Абадка барып, анан кийин Сошко барып, бул эмне кыйып чыгасыңар? Мүдүрдү эми тетовникти эметип койгон экен. Бүт баарын алып, эмне кылып койгонсуңар деп, баягы уруша баштаганда, бул мындай эмес, ушундай деген окуялар болгон да. Ошондон тилекке каршы мындай нерселер болгон. Мен муну айткандай да, эгерде жетекчи республика кичинекей, кандай чарба болбосун, биринчи жетекчи болгондон кийин бүт баарын билиши керек. Баягы ийне жибине дегенде кыйын эле болот го, бирок негизинен бүт баарын билиши керек да. Ошондон аны билиш үчүн күндү-түндү иштеш керек, байланышы керек, тажрыйба керек. Анан кийин өзү баягы дилгир болмоюнча буга кыйын бир баягы. Ошондон жанагындай иштер көп эле болгон. Жана сиз айтып ошондой андан кичине ошол маселени кичине башкача айткандар да болсо керек. Чынын эле ушул жерде фабрикалар болгон. Иши кылып көп окуялар болду. Да, көп окуялар. Кептин баары ошолордун баарын тилекке каршы биздин улуттук менталитетибиз ушул. Кээ бир кишилер ыңгайсыз калбасын деп аттар ата албай кетет. Кээ бир кишилерге уят болуп калбасын деп аттар ата албай кетет. Аны туура түшүнөлү дагы аттап өтүп кетели. Эми Апаз Жумабович, жана айтып атпаймынбы, жөн эле мамлекеттик ишмер эмес, бүгүнкү күндө улуттун аксакалы катары кайрылсам, сиз толугу менен мүмкүнчүлүк берилип атканда эмне деген сөз айткыңыз келет аксакал катарында? Сиз менен сүйлөшүп отуруу чарчабасаңыз 10 саатта олтура берсе болот, бардык тармактан. Айыл чарба тармагы болобу, өндүрүш айрыкча бүгүн кендирди кесип аткан тоо кен тармагы болобу, энергетика тармагы болобу, кайсыл тармакты алып карабаңыз,
сиздин көз алдыңызча мактоо эмес, мен сиз жок жерде көбүрөөк айтам. Баягы эле аксакалдардан уккан сөздөрүмдү кайра кайталап аткан болушум керек. Ошол эле Турдакун Салариевичтин, Абсамат Масалиевичтен, Бейшебек Акуновичтен берген бааларын улам. Мен ошолор менен жаш кезимден аралашып, көптөгөн сөздөрүн угуп калдым. Жана айтып атпаймынбы, биринчи көздүн сизди көрүп, угуп, анан сизге сын пикир айткан кезим бул 86-жылы деп атпаймынбы, баягы кыргызча сүйлөбөйсүзбү деген кезимде. Бүгүн эми ушул улуттун аксакалы катарында элге айтаар бир сөз болсо, муну айта бериңиз, андан кийин дагы сөзүбүздү улантабыз. Мүмкүн болгон болсо көпчүлүгү сизди ушул башка улуттун өкүлдөрү да уккусу келет, пикириңизди билгиси келет. Анан кийин чарчабай көтөрөм деген болсоңуз, орусчасын дагы улантабыз. Азыр эми ушул соңунда деп айтпайын, бул теманын соңунда не деген сөз айткыңыз келер эле? Мен ушу басып өткөн жолдун эң жыйынтыктарынын жыйынтыгы деп айтсам болот го. Мен өзүм оюмча, эгерде жетекчиде кайсы деңгээлде болбосун жоопкерчилик болбосо, эч качан жакшылыктуу иш болбойт. Кайерде болсун жоопкерчилик керек. Эгерде жоопкерчилик болсо, иште жүрөт. Ошо киши, мен оюмча, жаш болобу, кары болобу, башка деңгээлде иштейт. Башка деңгээлде баягы жетишкендиктерге ээ болот деп ойлоймун да. Мен ушундай деңгээлге кээ бир сиз азыр айттыңыз, мен абдан орусча айтканда несколько преувеличенно, авансом деп коет. Кыргызча айтып берсем деле болот, бирок ичине мактап койгонсуз деп айтып атасыз. Муну мен абдан туура түшүнөм. Мен укканымды айттым. Рахмат, баа берип атасыз, абдан чоң. Бирок мен оюмча, кандай болсо да, эмне болсо да, бир гана нерсени дайыма ошо жаштар, жетекчилер, министр болобу, депутат болобу, каерде иштесе дагы жоопкерчилик болсо, мен оюмча ишибиз да башка болот, жерибиз да башка болот. Жалаң ошо жоопкерчиликтен мен оюмча жетишкендиктерге мен ошо ээ болсом керек дейм да. Жоопкерчилик качан пайда болот, апа Жумабаевич? Мен оюмча жоопкерчиликти эгерде ушу мен кичинекей ишти эле мына ошо койгондо, ошондон башталыш керек да. Адам жоопкерчиликти сезүү үчүн адамда кайсы касиет болуу керек? Жоопкерчиликти сезиш үчүн биринчиден адис болгон болсо, Туура. эгерде адис болсо, ошол барган ишин алып кете алатаган болсо, жоопкерчилиги болсо батыраак үйрөнүп кетет, ошол ишти эле жакшы алып кетет. Туура. Жоопкерчилиги болбосо, канчалык жакшы адис болсо дагы ылдый болуп кетет. Туура. Мен оюмча эмне болсо да жоопкерчилик. Эгерде жоопкерчиликти баягы абдан мага ушундай тапшырма берди. Мен ушуну аткара аламбы, аткара албаймбы деген сөз намыс деген болуш керек. Намыс болсо жоопкерчилик болот. Мына. Мен ушуну айтайын дегеним, жанагы кээ бир маселеден өтүп кетип аттык. Атамды да бир эскерип коеюн. Жанагы торпокту сатып туруп окууга барып келет да деп айтардын астында бир гана сөз сурады. Бара аласыңбы деди. Окуй аласыңбы деди. Ооба. Мага ушул жетиштүү болду да. Ооба. Мен ушу барган күндөн баштап ушул маселе, ушул сөз дайыма эсимде болчу да. Окуй аласыңбы? Бара аласыңбы деп жерден өтө аласыңбы деген сөз. Ооба. Барып окуй аласыңбы деген негизги сөз болуп турду да. Мына ушул
намыстан чыгында мен окуп атканда мен ушинтип 100 бала барсак 50 кайта келчүбүз да. Чынын айтыш керек. Келгендин 25-и же ичип кетти, же болсо бирдеме болуп, ушундай, к сожалению, ушундай болуп атты да. Ушундай турмуш деген турмуш экен. Bundan эч ким баягы аграрда кете албайт экенбиз, болуп калат экен. Буну деле баягы турмуш өзү алып келет экен. Ошондуктан ушуну эгерде дайыма жоопкерчиликти сезип турса, кичине башкача болот болсо керек. Абазон агай. Ошондуктан Караңыз, мен кечирим. Жоопкерчилик бул эмнеден көз каранды? Адам өзүнүн жоопкерчилигин сезүү үчүн биринчи кезекте анда маданият болуу керек. туура. Экинчиси Адамгерчилик болуш керек. адамгерчилик, ошол маданият. Экинчиси анда жетиштүү, жеткиликтүү билим болуу керек. Анан сиз айткандай намыс. Намыс. Мени ушул жерге койду, өлсөм, тирилсем үстүнөн чыгайын. Же ушул жерге келип бөтөн орунду ээлеп шерименде болгончо ээлебей эле коеюн. Баягы өзүңө таандык болбогон нерсени алба, өлтүрүп аласың деген сөз бар го. Туура, да, бар. Мына ушул сыяктуу бул жоопкерчилик качан пайда болот? Адамдын ички дүнүйөсүндө маданияты болгондо. Туура. Болбосо жанагы сиз айткандай болуп, сиз айткандай кылып туруп, таптакыр дарыгерчилик тарабынан түшүнүгү жок жигитти, кыздарды сен ушул дарыгерчилик тармакты башкарасың десе башкарам дейт. Же тоокен өнөр жайынан такыр түшүнүгү жок. Туура. Барып сен ушул тармакты башкарып бересиңби десе башкарам дейт. Ал Менделеевдин таблицасындагы көргөн эмес, билбейт, укпайт. Себеп анда ички маданият жок. Туура. Көптөгөн жылдар адамзаттын акылмандары ойлонуп турдагы бир суроого жооп издейт. Маданият деген эмне деген суроону коюптур да. Эми гректер өзүнчө жооп бериптир, Италия өзүнчө, немистер, француздар баары өзүнчө жооп бериптир да. Ушул кезге чейин эң кыска так жоопту ким бериптир деп ойлойсуз? Алексей Максимович Горький бериптир. Ал эмне дептир? Культура — это чувство меры во всем. Маданият бул адамдын жоопкерчилигинин ченемине жараша болот деп. Правильно. Себеп караңыз. Да, туура. А биздин ата-бабаларыбыз муну да керемет айтып койгон экен да. Баягы мындай тамашалашсаң дагы чегин бил. Туура. Иштин дагы чегин бил. Эс алуунун дагы чегин бил. Бардык нерсенин чегин билүү керек экен. Ошол чекти чектеп турган нерсе бул адамдагы сиз айткан намыс экен. Кээ бир жерде тилиңди баягы эки тишиңдин ортосуна тиштеп айтпай калып каласың го. Аны жооп таппай калгандан айтпайт экенсиң. Ошону айткың келбегенден. Туура. Ичиңден токтотуп коет экенсиң. Мен сизге айтып аткандай, жаш кезде депутат катарында ар кандай маселе көтөрүлүп атканда деп койгон ичиңдеги бир тизгин тартчу сезим бар. Маданияттан. Маданият. Культура. Мен ушуну эле улантып койсом, эгерде ушу министрди коюп атпайбызбы? Ооба. Ушу эгерде министр, кайсы министр болбосун, ошол жерге барганда ушу жоопкерчилигин сезсе, Ооба. ошондо жоопкерчиликти алып, ошол жоопкерчиликти керт башына алышы керек да. Көтөрө алса. Ошону көтөрө алган киши барыш керек. Көтөрө албаса эми үйрөнүш керек. Үйрөнүп, эми бир күндө министр боло койбойт. Жарым жыл анча-мынча бир жыл өтөт. Ошо бир жылдын ичинде министр боло албаса, бир жылдын ичинде жоопкерчиликтин мойнуна алып, мына тармактын проблемаларын чечпесе, бул эмне деген министр болот? Туура. Бул эмне деген министр болот? Ошондуктан министр болобу, кандай жетекчилик болсо да, кайсы деңгээлдеги жетекчи болсо дагы, кайсы тармак болбосун, эмне болсо да ушун жетекчилик болуш керек. Жоопкерчилик болсо болот. Жоопкерчилик эң негизги жоготконубуз менин оюмча. Эми ошо кыскача айтып атам, ошо көбүрөөк айтып атам мен.
жоопкерчилик болмоюнча бул баягы жылалбайбыз. Өспөйт. Жылалбайбыз, өспөйбүз. Анда жоопкерчиликтин да бир жагы бар. Жоопкерчиликти ошол жиберген киши, ошо жиберген кишинин жоопкерчилигин сураш керек да. Сөзсүз. Ал болсо баягы демократия, анан баягы эмне кереги бар анда? Баракелде апа. Спрос керек да, спрос керек. Жибердиңби? Келбedi, иштеп атабы? Жарым айдан кийин сура. Жарым жылдан кийин сура. Сураш үчүн өзү түшүнүш керек да. Ошолдан да болот. Сураш үчүн түшүнүш керек да. Ошон үчүн деңгээл болот да, ошон үчүн лесенция болот. Ошол. Анын үчүн мен өкүнгөнүм ушул да. Ушу эми ушуну ким болсо да түшүнүш керек да. Ким болсо да түшүнүш керек. Мен ушуну жазып да айттым, сөздүк кылып да айттым. Мисал кылып чечип да ушу бир кишилер жөнүндө айтып атам. Мен бир соңку бир жумада жасаган ишиңизди айтайын деп атам, анан бирок сиздин көзүңүздү алдында айтпай, башка жерде айтайын. Соңку бир жуманын ичинде эмне жумуш жасаганыңызды, бүтүндөй бир тармактын жүгүн көтөрүп, бүт баарын чайнап, оозуна салып берген учуруңузду билем. Бирок бул кеп кезегин башка жакта, башка учурда айтайын. Абаз Жумалович, ошону менен биздин кыргызча бөлүгүнө аяктайлы да. Айтып атпайбы, көптөгөн суроолор келет. Ошону бир баягы расмий тилде дагы болсо, себеп сизге абдан кызыгып угабыз деген азаматтар көп, көрөбүз деген азаматтар көп, үлгү болсо деген. Ошондуктан көп улуттуу өлкөгө көптөгөн кишилердин суроосун канааттандырып, маегибизди мындан ары карай орусча улайбыз.